Кыргыз Республикасынын Аялдар Конгресси Кытай элчилиги менен биргеликте билимдүү аял, билимдүү эл уран астында IT технология кабинетин ачты. Анда 27 компьютерди өткөрүп берүү боюнча меморандумга кол коюлду. Бул кадам гендердик теңчиликти камсыз кылуу стратегияларын ишке ашыруунун жана аялдардын экономикалык укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган. Аялдар Конгресси 1993 жылдан бери өлкөнүн ар кайсы аймактарында иш алып барууда жана 77 долбоорду ийгиликтүү ишке ашырып келет. Билим берүү тармагын алдыга жылдырып, бизнес, IT жана тил боюнча көптөгөн тренингтерди уюштурууда. Ошондой эле тигүүчүлүк борборун ачып, айымдарды ишкерликке тартуу жана жумуш орундарын түзүү үчүн баштапкы гранттарды берүүдө. Кыргызстан Аялдар Конгресси 30 жылдан бери аялдарды ушу IT технология сабагын берчүбүз да, курстарды. 30 жылдан бери ушу улуу эжелерди үйрөтүп аттык. Бүгүн болсо биздин астыбызда башка максат турат. Бул максат казыркы жаштарды IT технология үйрөтүү. Кыргызстан Аялдар Конгресси 125 ноутбук алган атабыз. Бул 125 ноутбукту биз айылдардагы аялдарды үйрөтүүгө сарптайбыз да. Биздин лозунг билимдүү аял, билимдүү бала, билимдүү улут, билимдүү мамлекет, билимдүү келечек.